балдар? Саламатсызбы? Кутман күнүң өр менен маанайыңар жакшыбы? Ооба. Жомок укканга даярсыңарбы? Ооба. Азаматтар, анда бүгүн мен силерге жакшы жомокторду айтып берүүгө атайын камынып келдим. Балдар, бүгүнкү айтып бере турган жомок үй жаныбарлары жөнүндө. Үй жаныбарларына кайсылар кирет? Ким санап бере алат? Үй жаныбарларын билебизби? Кандай үй жаныбарлары бар? Ит, мышык, ток, дагы уй, жылкы, өрдөк, каз жана башка, Азаматсыңар, баарыңар билет турбайсыңарбы? Демек, мына ушул үй жаныбарлары тууралуу мен силерге жомок айтып берейин, Илгери бир чоң апа болгон экен. Ал базарга барып, кичинекей күчүк сатып алат. Ал ушунчалык кичинекей, жумшак, таттуу күчүк болгондуктан аны аяп чоң эне сатып алат. Бирок ал чоң эненин короосунда, чоң короосунда өрдөк, каз, чоң ит палкан, анан Клаша деген мышык жашачу. Ал эми кичинекей күчүктү эч ким деле бул короодон байкачу эмес экен. Кичинекей күчүк бир жерде уктап жатса, жанына Клаша деген мышык келет экен. Ага мындай деп суроо салат. Саламатсызбы? Сиз ким болосуз? Анда күчүк: Мен итмин. Мен чоңойгондо ит болом. Азыр күчүкмүн деп жооп берет. Анда Клаша деген мышык: Итпе? Ошондо сен кандай ит болосуң? Деп сураса, баягы кичинекей күчүк: Бул короодогулардын баардыгы бири жумуртка тууйт экен, бири сүт берет экен, бири уй кайтарат экен. А мен ким болсом экен? Деп ойлонот дагы. Анан мышыкка мындай деп жооп берет: Мен короочу ит болом. Анда Клаша күлөт, мышык: Кандай короочу ит болор экенсиң? Десе, баягы кичинекей күчүк жүгүрүп барып, кайсы нерсени короодон кайтарсам экен? Кайсыны кайтарсам? Уйду кайтарсамбы? Жөжөлөрдү кайтарсамбы? Деп ойлонуп, анан баягы палкан деген иттин жакшынакай кооз үйү бар экен. Ошол үйдү кайтарганды туура көрөт дагы, жүгүрүп ошол короону кайтарып баштайт. Аны уккан палкан иттин жини келип: Мен өзүм ушул короодо чоң ит болсом, анан тырмактай күчүк менин короомду кайтарабы? Деп арсылдап үрө баштаганда, күчүк коркуп кетип, кайра өзүнүн ордуна келет. Нары бери басып жүргөн баякы мышык кайра келип: Менин байкашымча, сиз короочу күчүк эмес окшойсуз. Балким сиз мергенчи ит болорсуз, деп ой салып кетет. Анда күчүк: Чын эле, мен мындан ары мергенчи күчүк болоюн, дейт дагы жүгүрүп жөнөйт. Эми эмнеге мергенчилик кылсам? Деп жүгүрүп барат дагы, аз өтпөй эле кайрадан кыңшылап ыйлап келет. Аны көргөн мышык: Сизге эмне болду? Неге ыйладыңыз? Деп сураса: Корком, мен булардан абдан корком, дейт. А эмнеден коркуп атасыз? Ой, мен алардан абдан корком. Тиги аты ким эле? Аларды эмне дечү эле? Куйруктары узун, нары бери жүгүрүп жүрүшөт. Мен аларды кармайын деп жакшы эле мергенчи болдум. Бирок мен алардан корком, кармай албай койдум. Десе, баягы мышыктын жини келет экен. Ошондо сен эмне? Менин чычкандарыма аңчылык кылайын дедиңби? Ал менин чычкандарым. Аларга аңчылык кылууга болбойт, деп ачуусу келе баштайт. Анда баягы кичинекей күчүк эмне кыларын билбей: Ошондо мен киммин? Ошондо баягы кичинекей күчүк: Мен кандай итмин? Деги айтыңызчы, мен деги кандай күчүкмүн, кандай ит болом? Деп ыйламсырайып баштайт. Анда Клаша: Болду, эми ыйлаба. Сен өзүң билесиң да, сен деген декоративдүү ит болушуң мүмкүн. Кичинекей күчүк: Кандай дейтиңиз? Кандай? Деп сурайт. Декоративдүү күчүксүң, деп жооп берет. Менби? Ал анда кандай болот? Деп баягы кичинекей күчүк мышыктан сураса, баарынан тажап кеткен мышык: Эми кандай десем? Сен сулуу, кооз күчүксүң, өзүң каалагандай сулуулана берчи, деп басып кетет экен. Эмне кыларын билбей баягы күчүк: Мен кандай кылсам сулуу болом?
гүл таксамбы, же барып кооз болсомбу, кандай кылсам деп ары бери жүгүрөт дагы чоң эненин өсүп турган гүлдөрүн көрөт. Анан гүлдөрдүн так ортосуна барат дагы момпосудай болуп жатып алат. Жүгүрүп жүрүп чарчаган күчүк гүлдөрдүн арасына уктап калат экен. Гүлдөрдүн арасында уктап жаткан күчүктү көргөн чоң эне алгач жини келет экен. Менин татынакай гүлдөрүмдү жаман кылып арасына жатып алган карачы деп урушкусу келет. Бирок күчүк кичинекей, кооз, таттуу уктап жаткандыктан күчүктү акырын алып барып себетке салып коет экен. Ошентип бул жомок аягына чыкты. Бул күчүк мен киммин деген суроону өзүнө берген экен. Жомогум жактыбы балдар? Азаматсыңар. Күчүктү жакшы көрөсүңөрбү силер дагы? Кичинекей күчүктү баарыбыз жакшы көрөбүз, Күчүк, мышык, ит, өрдөк, кастар бул үй жаныбар экенин баарыбыз билип алдык, балдар? Алар бири-бири менен ынтымактуу жашашат. Силер дагы ынтымактуусуңарбы? Досторуңар менен, бир туугандарыңар менен ынтымактуусуңарбы? Азаматтар. Үй жаныбарларын жакшы көрөсүңөрбү? Азаматтар. Мына ушинтип мен дагы бүгүнкү жомогумдун соңуна чыктым. Анда эмесе балдар, ушуну менен менин силерге бөлүнгөн убактым соңуна чыкты. Мен болсо үйдөгү балдарыма дагы жомок окуп берүүгө шашылайын. Силер менен коштошо турган мезгил келди. Жакшы калгыла балдар, жомок дүйнөсүнөн кездешкенче. Жакшы барыңыз, эжеке.